Айымдар мырзалар, да бір жолы құтман таң, бүгін өзгөчө күн, айымдардың апалардың көңілін көтере тұрған күн, дал ушул студиябызгадағы атайын ушул бүгін мырзалар қолға алса болмок, бирок ошентсе дагы ушул таңертең убактысын бөлүп, атайын ушул мырзаларга бір жаңы рецептти сунуштайын, кечинде жеңелердин көңүлүн алса экен деген ойду билдиргиси келип, ашпоз чайым Каникей Өтөрмөнова келип отурат. Анда сиздердин жаныңыздарга барайын, уруксат болсо. Каникей, майрамыңыз менен саламатсызбы? Рахмат, кутмандарыңыздар менен. Бүгүнкү 8 март майрамыңыздар менен куттуктайм. Рахмат. Апалар? Сиз дагы бүгүнкү майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. 8 март майрам айымдар үчүн эс алуу болсо дагы, бирок таң эрте студияга келип биздин таттуу маанай бурчубузда сонун бир нерсе жасаган отурасыз. Бул үчүн да өзгөчө рахмат айтабыз. Эмне жасайбыз? Рахмат. Сегодня будем готовить салат. Называется салат СС, салат стройности. Мен рецептин жаза берейин акыры. Сиз жаза бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Каникей болсо ушул 2 жылдан бери ашпозчулук менен алектенип келет. Атайын өзүнүн билими бар, анан кийин профессионал. Кесипкөй десек болот, бирок ошол өзүнүн окуулары баары расмий тилде болгондуктан, анын кыргыз тилинде түшүнгөнмөн, бирок расмий тилде кененирээк оюн билдиргендиктен биз ошон үчүн уруксат берели, Баштадык. Аты жакшы экен СС. Эмнеге муну СС? Салат стройности называется. Жакшы. Саяктардын салаты деп атпайбы? Каникей, ну расскажите, я не буду лукавить, конечно, салаты и разные такие творческие именно дела повара, это не мое, но расскажите о своем деле. Я окончила политех, обучалась на технолога пищевой промышленности, потом очень с детства, с раннего возраста увлекалась именно кулинарией, и поэтому решила поступить в политех. Потом я обучилась на кулинарных курсах и решила работать по этой профессии. А сиздин чөйрөңүздө бул кесипти тандагандар барбы? Сизге мындай багыт көрсөткөн, сиз ушул жолго салган? Ну, в основном, наверное, я сама с детства любила, да. Что именно с детства любили готовить? Обычно я любила, например, готовить какие-нибудь блинчики с кондитерской стороны. Баягы деле жумуртканы сууга бышырганды жакшы көрчүм деп эттим. Да, я тоже в детстве любила больше готовить именно кондитерские изделия, пироги, тортики, такое вот все. А потом пошла более расширенная кухня, и я поняла, что это мое, и мне понравилось. Сонун. Ишин жүрүшүбүз этиңе чөп сал дегенде чөп жеткенбиз буюрса. Сиз дагы өзүңүздүн тегиңизге рационуңузга ушул салаттарды көбүрөөк кошконуңуз туура болот, ден соолукка, Да. Я заранее запекла свеклу дома. Кызылча? Да, свеклу желательно запекать, потому что в ней сохраняются все полезные вещества. Вот. Обычно же отварное, да, используют многие домохозяйки? Но желательно запекать, чтобы все полезные свойства сохранялись, и это очень полезно для здоровья. 8 мартта кандай майрамдайсыз, Каникей? Буду поздравлять своих родных сегодня. Бүгүн биз элге айтып атпайбызбы? Айымдар эмне белек күткүңөр келет, эмне алгыңар келет депчи. Айымдардын каалоосу эркектердин чөнтөгүнө атпайт, билем, бирок ошентсе дагы сиз эмне белекти алганды жакшы көрөсүз? Я больше люблю делать подарки кому-то, да. Да. Жакшы экен. Сюда. Абдан жакшы экен. Добавляем орешки. Белек берген жакшы көрөм деп атпайсызбы? Кимдерге белек бересиз? Кандай белектерди даярдап койдуңуз, сыр болбосо, Я подготовила маме подарки, сестре, денежки, духи, цветы, то, что любит мама. Негизи ошол белек тартуулоодо гүл, анан кийин атырлар, жыпар жыттар биринчи тизмеде турат экен, эми аял затка жагымдуу белектердин катарында экен. Сизге күмүш сырга болсунчаңыз барса. Жакшы, жакшы. Мастер-класс бизге деле бат-бат өтүп турат. Эмне белек бериш керек, эмне алыш керек. Сиз айткандай, чындап
көңіл бұл гүланы жақсы сөз менен, жақсы мамиле менен сугарып турбасаң соолуп калышы мүмкүн деп атпайбы. Жакындарыбыздын көңүлүн алганга майрам үчүн эмес, бул колдон келсе башка учурларда дагы аракетибизди көрсөк болот. Шарт болсо. Кайсы жерге келип жеттик? Жаңакты салдык, эми Теперь используем сыр, Какой творожный сыр сыр. используете? Фитакса. Фитакса. Используем фитакса сыр. Так, украшаем. Я думаю, изюминка этого салата, наверное, соус, да? Да. Соус мы добавляем оливковое масло. Соус тоже отдельно готовите? Да. Добавляем оливковое масло. В оливковое масло добавляем немножко сока апельсина. Замечательно. И добавляем вот такую зернистую горчицу. Буквально немножко. Все это нужно хорошенько взбить. Сиз көбүнчө буйрутмалар менен иштейт экенсиз, майрам күндөрү дагы ишке көңүл бурасыңарбы же майрам күндөрү атайын буйрутма кабыл албайсызбы? Нет, я работаю всегда, да. Если есть заказы, то принимаю всегда, несмотря на праздники. ашкозчулар негизи дайым эле Поливаем. мындай жеп жүргөн салаттар эмес, өздөрү дагы бир мындай эксперимент кылганды жакшы көрүшөт деп айтат го. Сиз дагы бир көрдүңүз беле өзүңүздүн мындай фирмалык дейбизби? Фирменный салаты, да? Жеке каникейдики дегендей. Да, у меня окшоштуу есть. же? Ну, неплохо, всем понравилось, когда я пробовала экспериментировать салаты. Так, Жакшы. Соустан кийин бүттү окшойт, э? да, наш салат готов. Кыргыз. Вот. Келеңиз эми майрам менен бирок эми биринчи мырзаларыбыз дейсиң, а? Ошентелиби? Рахмат. Бисмилла. Рахмат сон. Менин оюмча мына кеп соус да болуш керек, өзгөчө даам берет экен. Рахмат сизге. Канекей, эмне дейсиз? Алтын убактыңызда аябай баягы эң кымбат белек бул убакыт деп атпайбы? Убактыңызда аябай келип, бизге жакшы рецепт үйрөткөнүңүзгө. Бүгүнкү майрамды жакшы тосуңуз. Заманан жигиттердин атынан арзыбаган белек. Гүлдөй жайнап жүрө бериңиз. Бар болуңуз. И, конечно, дадим возможность поздравить всех своих близких. Да. Хочу поздравить сегодня всех наших прекрасных дам с этим замечательным праздником. Желаю всем весеннего настроения, творческого вдохновения, благополучия и процветания. Тилеңиз Чоң сау рахмат. болуңуз. Бар болуңуз. Рахмат сизге, ийгилик каалайбыз.